Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құран болған сүйі туралы бір оқия. Мұрдағы заманда бір адам Құран жиынына қатысып қалады. Ошол жиындан Құранның берілетін сыйлықтары көріп, Құран болған сүйісі азаматы дағыда күшейді. Ошентип Құран оқу жайына медресеге барады. Медресеге барса, ұстазы сіздің бірінші жашыңыз өтіп кеттір. Екіншіден, бұл жаш балдармен оқи албайсыз ғой деп ұстазы қабыл албайды. Бирок тие адам, ұстаз, мен бұл дүйнөдө Құран жаттап, ахиретте ата-энеме күннүн нурунан нурду тажы кийгизишим керек, Аллахтын ыраазычына жетишим керек деп өзүнүн Құран болгон сүйүүсүн билдирет. Ұстазы анын сүйүүсүн, Құран болгон талабын көрүп туруп, аны кабыл алат. Бирок кабыл алган учурда ұстаз айткандай эле жашы өтүп кеткен себептен зейни абдан начар болот, жаттай албайт, жаттаса тили келбейт. Ушинтип күндөр өтүп, айлар өтөт. Bir günü жанында окуп жаткан жаш баладан шеригинен сурайт экен. Сен кантип тез жаттап жатасың? Мага да айтчы, бир жол жобосу бар бекен дейт. Бая жаш бала тамашалап, байке, биз ушундай бир өзгөчө амалыбыз бар. Эгер ал амалды кылсаңыз, зейниңиз тез ачылып, тез жаттай баштайсыз дейт. Те адам таң калып, мага да айтчы, мен да ошону кылайынчы дейт. Ошентип, баягы бала мындай дейт. Биз түндөсү эч ким көрүнбөй, кыштын суук күнү муздак сууга түшөбүз. Качан муздак суга түшүп чыкканыбызда Аллах Таала биздин зейнибизди куч кылып коет, биз сабактарыбызды тез эле жаттап салабыз дейт. Бая адам таң калып, ошентип түндү күтөт. Түндөсү эшикке чыкса, бая айткандай эле кыштын суук күнү болот. Сууга келсе, суу андан муздак болот. Бирок Куран болгон сүйүүсү өтө көп болгондуктан, чоң болгондуктан Куран болгон талабы аны ошол муздак сууга түшүрөт. Муздак сууга түшүп чыкканда башын көтөрөр замат асмандан бир нур оозуна келип кирип кетет. Эртеси эле тапшыра албай жүргөн сабактарын тапшырып, сабактар тезде жаттап, тили келип баштайт. Устаз таң калып, сен эмне болгон сага? Сен Куран жатталчу эмес элең го. Сен тилиң келчү эмес эле го. Кантип тез жаттай баштадың дегенде, баягы адам айткан экен. Мен ушул жаш балдардан сурасам, мага бир өзгөчө амал үйрөттү. Ошол амалды кылганымда менин зейним ачылып калды. Ал кайсы амал экен деп устаз таң калып сурайт. Баягы адам, мен ушул бүгүн түндөсү кышында муздак сууга түштүм. Түшүп чыгар замат асмандан бир нур оозума кирип кетти. Ошондон баштап мен Куранды тез жаттай баштадым дейт. Устазы күлүп айткан экен. Сенин бул амалың сенин зейнин күчөйткөн жок. Балким ушул кыштын суук күнүндө муздак сууга сен даярдаткан Куран болгон сүйүүң, Куран болгон талабың сенин зейнин күчөйттү дейт да. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, адамдын зейнин күчөйтө турган эң негизги нерсе бул Куран болгон сүйүү, махабат. Жатарда эң акыркы оюбуз Куран болсун, жана уйкудан турганда дагы эң биринчи оюбуз Куран болсо, деги эле кайсыл жерде жүрбөйлү, кайсыл учурда болбосун, биз Куран менен алек болуп, Куранга сүйсөк, Аллах Таала сиз бизге бул дүйнө ахиретте бардык жакшылыктар сиз насип кылат. Аллах Таала бардыгыбызга иншалла ошол Куран болгон сүйүүнү жүрөгүбүзгө насип кылган болсун.